Ассаламу алейкум, урматтуу Багастыруу Кыргызстан каналы көрүүчүлөрү, кутман күн. Ишкыбандагы бактабыз, Шабдалы бак, 5 жаштагы бак. Быйылкы жылы план боюнча 50 тоннага жакын түшүм бериши керек. Быйыл шабдаллардын кармаганы өтө жакшы. Туугандар, бакта ишиңиз жок болсо деле жөн гана кирип бакты карап чыгышыңыздар керек. Иш жок, бүттү, дарлап бүттүңүз, суу коюп бүттүңүз. Болду, бакка кирбей коебуздан дайыма бакка кирип көзөмөлдөп туруңуз. Гүлүн таштады мынакей. Азыр шабдалдын королорун көрүп атасыздар, өтө көп тийгөн. Мына ушул данеги ката баштаган моментте баштап сууну көп талап кылат. Ошол моментте катуу өсө да баштайт. Май, июнга чейин бул өсүндү өсөт, сабактары жакшы өсөт. Ошондой эле сабагы ката баштайт. Мына ушул учурда өтө дарыга болгон талап, сууга болгон талап өтө көп болот. Бактын арасында анча мынча мына ушинтип курчабач оорусу менен ооруган кездештирүүгө болот. Мына ушуларды кол менен алып салыш керек. Хирургиялык жолду колдонуш керек. Мынтип кол менен алып салсаңыз, бактын оорусу тарап кетпейт. Жаанда билесиздер, бул оору тез тарайт. Эгер бакта 2 саат, 3 саат нымдуулук кармалып кала турган болсо, демек оору тез тарап кетет. Мына арасында бурама оорусун көрүп атасыздар. Бул ооруну мына алып салсаңыздар, жайылбай токтойт. Ушул жума жамгырлуу аба ырайыга байланыштуу оору өтө тез көбөйүшү мүмкүн. Ошондуктан бакты дарылаш керек болот. Азыр чачып койсоңуздар, оорунун алдын сактап калса болот. Стомп, хорус жана башка көптөгөн стор, скор өтө аналогдору көп. Ошолорду алмаштырып чачышыңыз керек. Быйыл бир дарыны колдосоңуз, кийинки жылы ал дарыны колдонбойсуз. Башка аналогун чачышыңыз керек. Эгерде жамгыр 4 сааттан ашык жай турган болсо, демек сиздин чачкан дарыңызды жууп кетти деп эсептей бериңиз. Анда башка кайталап чачышыңыз керек. Туугандар, мынакей жашыл бутоого дагы кезек келип калды уже. Ал боюнча да кеңири маалымат тартам деген ойдомун. Кайсыларды алыш керек? Мынакей азыр бул жерде бир кескен бутактан 4төө болуп чыгып атат. Биринчи очерет ичине карап өскөнү, экинчи ооруган бутак болсо ооруганын, андан кийин ичине карап өскөн майда ичке бутактарын мынакей. Бактадай жумшак азыр. Каалагандай сыдырып алып койсоңуздар болот. Тене сыйрылбайт, мынакей көрүп атасыздарбы? Оңой эле кетет мына. Мына ушулардын бүт бардыгын ачсаңыздар, ичинде нымдуулук калбайт. Оору болбойт мынакей. Бутаганда дагы өтө тез бутайсыздар. Ошондо сиздерге кийинки жылга бутаганга аз эле иш калат. Ошондуктан дайыма жашыл бутоону колдонуш керек. Жашыл бутоо негизинен бардык эле мөмө берген дарактарга колдонсо болот. Жашыл бутоо менен жана мен көрсөтүп айтып жүргөн кесип үзүү методу башка. Бул жөн гана кышында, күзүндө, эрте жазда бутаганга окшош эле жашыл бутоо болуп эсептелет. Болгону ашыкча бутактардын, ооруган бутактардын, керек эмес бутактарын алып саласыздар. Мынакей мына жерде 5 турат. Бизге 5 бутак керек эмес. Биринчи ичине кеткен бутактарды алдык. Андан кийин мынакей жарышып аткан экинчи бутакты алдык. Мынанда бизге мөмө бере турган кийинки жылга бутак калды. Быйыл буюрса бул жоом болуп жакшы өсөт. Азык затты бекер коротпойт. Бакка суу жандырдык. Дарыны сиздер эрте жазда бир эле жол бөкөтүп берип коебуздан, ошол берген дарыны бөлүп, оңго бөлүп суу менен берсе таасирдүүрөөк болот. Мына ушул катуу өсүп аткан моментте, ушул учурда дарыга, азыкка болгон талабы көбөйөт. Данек катканда, демек бизге көптөгөн микроэлементтер керек болот. Мына көрүп атасыздар, данеги ичинде пайда болуп, эми бул данеги катат.
Мына ушул учурда суудан калтырбаш керек. Эгер суудан калтырган болсо, бемаза деп коет. Мындайча айтканда, формасы жок, майда же болсо бүчү болуп түшүп калат. Мына бир бутакта азыр 5 шабдалы көрүп турабыз. Мунун канчасын жеткире алат? Балким мунун 3-4 жеткире алышы мүмкүн, калганы түшөт. Түйгөндө кармабайт. Быйылкы шабдалынын түйүшү өтө мыкты, өтө жакшы. Бир бутакта мына 3 жетиштүү. Мына ушулар жетиштүү болот. Мына туугандар, сиздер менен азын оолак шабдалы тууралуу сөз болду. Сиздер менен Багыз Туру Кыргызстан каналы болду. Тынч аман болуңуздар.